Спорттук көнүгүүлөргө убакыт келип жетти. Экранга жакыныраак отуруңуздар дебейли. Тескерисинче туруп биз менен чогуу машыгууну баштаңыз. Ал эми бизде адаттагыдай эле жылмайган позитивдүү Айыз. Кутман таң. Кутман таңыңыз менен. Саламатсыздарбы? Ай, Айызга катып кеткен го. Намасте. Намасте деп учурашып атпайсызбы? Намасте. Адаттагыдай эле дем алуудан баштайлы. Дем чыгарганда ичибизди кыстабыздагы мурдусун таноолору менен иштейбиз. Демди чыгарганда жакшылап ичибизди кысабыз. Дем алууда көп көңүл бурбайбыз да өз нугунда кете берсин. Муну экөөбүз эртерээк алып алдык окшойт, Бирок бат-баттан анан ачкарын жасасаңыз, пайдасы көбүрөөк экен. Кеттик. Дем чыгарабыз. Дем чыгарабыз да кармап турабыз. Жакшылап дем алабыз. Дем алгыча бир танообузду басабыз дагы, бир тешикче менен иштейли. Кеттик. Дем чыгарабыз. Дем алып атсыңбы? Дем алабыз. Мен текшергөнгүлө кыйын. Бир таноону басабыз, кеттик. Мен могу сол жерим кармап калды. Ашказан иштей баштады, ошо менен кошо ички органдар дагы. Бирок кээ бир телекөрүүчүлөр айтышат экен, мен ушуну түшүнбөй атам, кантип жазайм, кантип таноо менен иштейм, кайсы маалда дем алышым керек депчи. Аларга эң жеңил позиция бул деген дем чыгарганда кандай десем, үн чыгаруусу эң эле сонун болот. Эгер дем алуусу менен кошо жазасак, тескерисинче тамактагы жакшы иштей баштайт экени, ошону менен кошо ал жакта турган булчуңдар да иштейт. Анын өпкө да жакшы иштейт экен. Ошондуктан деп жазап көргөйлү, Эртең менен бул кандай десем, алып баруучуларга да жакшы көнүгүү болуш керек, анткени бунун менен кошо тамак менен жанакы үн позицияларын баарын коет экен. Анан эгер таптакыр тамагыңыз кычыша баштаса, хо тамгасын өтүп кетет экенсиз дагы, о тамгасын өтөсүз дагы. Анан бул дем алуу кандай десем, далыбыздан жакшылап өпкөнү ачат экен, арт тараптагы өпкөнү ачат экен. Кеттик. Хо. Дем чыгарабыз, кармап турабыз. Жакшылап дем алабыз. Кеттик, ушу менен кошо дем чыгарабыз. Жакшылап дем алып туруп, колубузду кучакты жакшылап ачат экенбиз. Дем чыгарганда тескерисинче далыбыз менен артка, омурткалар менен артка. Дем алуу. Дем чыгаруу. Дем алабыз. Дем чыгарабыз. Жакшылап дем алабыз. Дем чыгарабыз. Колубузду жакшылап шилтеп коебуз. Бул позицияда белекке жакшы көнүгүү болуш керек. Тулку боюсунун ылдый жагы иштебейт, жамбаш линиясынан баштап, өйдө жагы эле иштейт. Колубузду астыга бул позицияда дем алууну бул жерден жасайбыз. Дем чыгарганда оң жакка. Дем алабыз, дем чыгарабыз. Дем алабыз. Муну кучакты кандай десем, чет жаккараак, Өкөнү тең ачсаңыз болот, Айзура. Дем алабыз, дем чыгарабыз. Тулку боюбуздун өйдө жагы омурткалар бир линияда калат, Ким жимкерли? Сен жимкери. Дем алууну унутпайбыз, ушу менен кошо. Эң сонун. Колубузду жакшылап шилтеп коебуз. Кайра анткени өз нугунда көтөрөбүз дагы. Бул позицияны алакандардын баары ийнибиздин линиясына, бирок ийнибизди көтөрүп албайбыз, тескерисинче ылдый жакка, төшүбүздү өйдө жакка. Анан артка карай учабыз. Кеттик. Учпай эле канат болбой калды. Жакшылап канатыбызды жаябыз, кучакты жойдук, канатты жоябыз. Астыга, өйдө жакка
белек таптакыр ушу кыймыл аракеттин баарын жаза бүткүчө колуңузду түшүрбөсөңүз сонун болот. Эркти дагы тренировка кылат экенбиз. Кеттик. Эми ар бир манжа менен артка. Эң оңой вариант ушул экен. Белек кармаңыз. Анткени белек йогадан тышкары спорт залга барып, тренажердүү залга барып жүк көтөрөт. Айзураны карап айтып койгончу, ушул Айзура такыр деги бир. Мен тренажерный залга барам. Айзура. Мына жалкоолор. Ишенбейм белек. Манжаларды жабабыз, баш манжа сырт жагында, анан муштум менен артка. Белек түшүрбөңүз колуңузду. Мынакей. Илей берсе болобу? Болот. Астыга. Астыга. Эң сонун. Эми чыканак менен иштейли. Ичке карай. Бирок чыканак өйдө жакта, сыртка карай. Белекти көргөз койсоңуз. Мына мен жасап атам. Эми сыртка карай, бул позицияда жазайлы. Кеттик. Дагы эми ичке карай. Эң сонун. Өйдөрөк. Дагы эми оңго солго. Мына музыканын ритми менен, Кыймылдаң эле келип турат, Ой. Дагы. Мен белим кош иштеп кетет. Сен белиңди жылдырып атам мындай. Эми оңго 2 жолу, солго 2 жолу. Дагы. Колмай. Эми астыга. Анын колун Ушундай эң эле сонун көнүгүү ушу көнүгүү болуш керек. 15 мүнөт ушинтип турмуңуздар. Эми бутубуз менен бул жака позицияда зыркырап чыкты кадимкидей. Кан жүгүрүп атат. Ой, чыгырчыктап. кичине биз артка карай умтулабыз. Бул позицияда кандай десем, тизебиз согончоктун эле линиясында калыш керек. Анан акырындык менен оң бутубузду оң жака көтөрөбүз дагы, анан өйдөрөк. Эгер кыйындык жарататса, дубалды же отургучту кармап аласыз дагы, бул позицияда жазайсыз. Кеттик. Согончок менен өйдө. Тизебиз кичине эле бүгүлүп турат, Сен нормалай. Кулап калам мен. Кеттик. Артка карай. Кичине Ана төшөбүз кайтып жанандай эмелерди көтөрүп атасың. Дагы. Дагы спорт менен машып атам деп менен коет. иштегенде кыйыныраак болуш керек, Белек, сиз таптакыр эле сол жака умтулуп калдыңыз. Ылдый жака. Алдыга элеби? Алдыга эле. Мен эгер капталдан көргөзсөм, алдыга эле. Кичине. Бүкүрөйбөйбүз. Бул позицияда тизебиз бүгүлдү, бирок тизебиз жан баш линиясынан кетет экен, Анан сыртка карай кыймыл аракет. Көрдүңбү? Оор ошондо белек жырып атат, өзүнчө эле калп эле мамып жатат да. Кеттик белек. Бул позицияда сол бутубуздун жоон булчуңдарын баары иштейт экен, Бутубуз менен кошо жан баш линиясы, анан белибиз дагы ылдый жака. Белек төшүңүздү астыга. Белибиз түз көрүнүп турат, сыртка карай. Дагы бүттү, бирок бул бутубуз менен бүтүрбөйбүз. Эми ошол эле оң бутубузду артка карай, анан өйдө көтөрөт экенбиз. Эгер кайра бул позицияда көргөзүп койсом, мына артка карай, анан өйдө көтөрөбүз. Дагы. Тизебизди бүгөбүз, жан баш линиясы артта, белибиз түз, ичибизди кармап турабыз. Кандай десем, омурткалар кумулчактан баштап, моюн омурткаларга чейин бир линияда туруш керек экен. Шишип кетти го чиркен. Сага керектүү Эң кеттик. Белек дагы 3 жолу. Сөөгүмө жеткизген сөздөрдү айтып жатасыз, Айзурайым. Кийинки эфирлерде көрүшкөнчө деп коебуз. Алмаштыралы. Эми мындай сезип көрсөңүз, сол бутуңуз аябай жакшы иштегендей болду, Тизебиздин өйдө эң эле сонун иштеди. Эми ушул эле позицияны сол бутубузга акырындык менен артка карай умтулабыз. Тизебиз согончоктун линиясында, белибиз түз, анан сыртка карай кыймыл аракет, Кеттик. Белге кол коюп койсоңуз эле болот. Таптакыр кыйындык жарататса, отургуч же дубал, Дагы. Согончок менен өйдө жака. Манжаларды өзүңүзгө кармап аласыз. Дагы. Негизи эчтеке эле жазабай эле тургандай болушу мүмкүн, бирок жазап биз менен кошулуп көрсөңүз, эң эле сонун иштеп атат, Жасаңыз Айзура, жаса. Белек сонун кыймыл аракет. Белек. Тура эмес кылып жатасың сен белек. Белекке көргөз коюн. Абдан туура. Ылдый жака.
Анан тизеңизди. Анан ушул позицияда жасасаңыз, төшүңүздү астыга чыгарсаңыз, жамбаш линиясы аябай жакшы иштейт экен. Эми артка, бул эле позицияда кайра эле тизебизди жакшы умтулабыз. Бирок отургучка отуруп үмүтүбүз бар да, бирок отурбайбыз, анан өйдө көтөрөбүз, кеттик. Сен биякта эле кара. Айзура айым. Тизеңиз Ашпаш керек, колуңузду астыга берип койсоңуз. Көрдүңбү? Айзура. Көрдүм. Эң сонун дагы. Бутузду шилтөө бизге Айдастан сиз да мага келип коесуз да. Бутузду шилтөө бизге кажет эмес. Кандай кылышым керек, мындай кыламын? Жок, колуңузду астыга эле берип коюңуз. Тизеңизди бүгүңүз, экөөнү тең берсеңиз. Эми тизеңизди тескеринче согунчоктун линиясына коесуз, бирок бүгөсүз. Эми төшүңүз менен астыга, анан көтөрө бересиз. Кыйын эле турбайбы? Жаным эмне кылаттык биз? Дагы ошондуктан бул позицияда шилтөө кажет эмес. Албетте түрдөгү позиция эмес, бирок эң негизгиси бул бутузду тескеринче отуруп турган, иштебеген бутуздун жамбаш линиясынан көтөрүү, Уюп кетет экен. Ооба, анткени кандай десем, тереңирээк турган булчуңдар жакшылап иштейт. Ошондуктан аябай жакшы көнүгүүлөрдүн бири. Бирок тескеринче сырт жактан көргөндө кыйыныраак, бирок техникасын жакшылап жасасак, ушул позиция менен эле сон булчуңдарды жакшылап көтөрүп алат экенбиз, Ошо менен кошо, эгер биз бутубузду чыңалдыргандан кийин биз кайра чоюшубуз керек. Чоюго бизге кыймыл аракеттин баары кичине башкачараак, сыртка карай умтулабыз. Тикпи? Акырындык менен жамбаш линиясы ылдый жакка, төшүбүз асты жакка. Эгер карап турсаңыз, мен арткы бутум менен кошо толку боюм бир линияда. Колубузду өйдө көтөрөбүз. Кана меники бир линияда экен. Дагы кичине астыга умтулуңуз. Анан колуңузду өйдө көтөрүп алсаңыз болот. Эки колду көтөрбөйсүңбү? Жок, бул жакшы вариант экен да. Бираз кирпич кармап берип турайын коюңуз. ушинтип. Жок, эми кирпич берип коюңуз. Эң сонун. Бул жасагысы келбей эле мага жардам. Мен жасайм, неге жасабайм? Эгер кирпичти кармап алсаңыз, же китепчени кармап алсаңыз, белиңиз жакшы нукта болот экен. Эми ушул эле позицияда өйдө ылдый кеттик. Дагы эле буттарыбыз аябай жакшы иштөөдө, белек. Келиңиз. Өз жүгүңүз менен иштесеңиз деле эң сонун болот экен, Дагы белек. Мынаки. Жиге тийбей кылчу белек. Эми ылдый жакка түшөбүз. Дагы. Ылдый жакка түшкөн оңой. Албетте, анткени бул деген жанакы жүрүүн менен булчуңдардан кичине башкача турган позицияларда биз илинип эле турабыз, илинип эле турабыз. Дагы. Бул болсо булчуңдун иштөөсү. Бул болсо биз илинип турабыз. Ылдый жакка түшөбүз. Төшүбүздү асты жакка. Алмаштыралы, кеттик. Тизебиз манжалардан чыгып кетпейт. Бул позицияда 90 градусту кармап алсаңыз деле болот. Анан колубуз менен астыга. Соңку көнүгүүлөрүбүздүн бири калсын, бул убактыбыз да соңуна келип бараттыр. Белек жасап коесузбу тиги бутуңузга? Өйдөдөн ылдый. Бир бутуңуз чыңалуу болот. Бирөөңүз чыңалуу. Айзура. Жана Айс төлөй. Жана биздин операторлор. Неме ылдый жакка. Телегөрүүчүлөр туройт койсун. Төшүбүздү астыга. Эми оң Ошол бүтүргөнү калдым окшойт эле. Дагы. Албетте түрдө тизебизди коебуз дагы. Экинчи тизебизди анан төшүбүздү астыга. Белибизди жакшылап чоюп алабыз. Телегөрүүчүлөргө жүгүнүп алабыз. Анан ошо менен кошо. Кананы койгон. Бутуңузду да чоюп алабыз. Жагында. Арткы булчуңдар менен биз жон булчуңдар менен артка тартылабыз, колубуз менен астыга тартылабыз. Ошо менен кошо биз белибизди жакшылап чоюп алат экенбиз, Айзура бүтүрүп коесузбу? Аты кетти белек. Белек маты телегөрүүчүлөр.
баягыда бир деле көрүүчүбүз сурап атпайбы? Аябай кыйын көнүгүүлөр окшойт мындай көбүнчө баягы терге этип кыйналып атканыңарды деле көрөбүз депчи. Бирок чындыгында эле кыла келгенде кыйын эле көнүгүүлөрдөн бири. Бирок 15 мүнөт өзүңүздөргө арнап убактыңыздарды ушинтип турсаңыздар, ден соолугуңуз дагы бекем болот. Ал эми ден соолук бекем болсо, ичтеги нерсе сыртка чыгат, сулуу болосуздар дегендей. Андыктан келиңиздер 15 мүнөт өзүңүздөргө арнап, биз менен биргеликте спорт көнүгүүлөрүн жасаңыздар. Энтип калдым.